Саламатсыздарбы? Эфирде BBC Кыргыз кызматынын сапар көрсөтүүсү. Бүгүнкү темабыз аялдардын төрөт учурундагы өлүмү маселесине багытталат. Талкуубузду баштаардан мурда дүйнөдө энелер төрөт учурунда эң көп өлүмгө дуушар болгон Малави өлкөсүндө сюжетибиз бар. Алгач ошого көңүл буралы. Кароосуз калып, коркуп жашаган балдар. Бул 5 жетимдин апасы Мовини төрөт учурунда каза тапкан. Балдарды тайнеси Эмма багып калды. Бул балдардын апасы Мовини менин жалгыз кызым болчу дейт ал. Ал үйдөн бала төрөп, 3 күндөн кийин инфекциясы ырбап көз жумган. Мында көрүстөнгө төрөт маалында каза тапкан энелер көп коюлганына малавийликтер көнүп бүттү. Энелердин төрөт учурундагы өлүмүнүн саны боюнча Малави дүйнөдө 3-чү орунда турат. Бир катар аймактарда жолдор жок, машинелер топурак жол менен жүрөт. Алыска жете албайсың. Толгоосу кармаган аялдардын тачка менен ооруканага жетейин деп жатканын элестетүү кыйын. Андыктан аялдардын көбү дайлет сыяктуу жардамчыларга таянат. Ал үй шартындагы төрөт учурунда жардам бере алат. Атайын медициналык даярдыктан өтпөсө дагы, өткөн аптада Кейти деген ымыркайды тосуп алды. Рас баарысы жакшы өттү. Бул жупуну бөлмөнү төрөт үйү десек болот. Анда саман төшөлгөн жатактан тышкары эч нерсе жок. Бул жерде дайлет өзү жалгыз иштейт. Анын айтуусунда бул жерде 100 балдар төрөлүп, бир да аял өлгөн жок. Мыкты болбосо да болгон шартыбыз ушу дейт ал. Жакырчылыктан улам кишилердин ооруканага жетүү үчүн унаа жалдаганга акчасы жок. Ал эми алыс болгондуктан жөө жетүү дагы кыйын. Ошондуктан аялдар бул жерге келет дейт дайлет. Малавидеги бардык балдардын дээрлик жарымы медициналык жардамы жок эле төрөлөт. Апаларынын аман калары лотерей сыяктуу. Бийликтер болочок муун үчүн дурусураак шарт түзүүгө умтулуп жатат. Элдин мамилесин өзгөртүп, ооруканаларга жетүү азабын жеңилдетүүдө. Бул төрөт үйүндө кесарева операциясын доктурлар эмес, мындайча айтканда медициналык техниктер аткарат. Бул жерде доктурлар жок. Акушер, педиатр, гинекологдор жок. Бирок төрөттү кабыл алчу аялдардын жардамы менен бул райондук оорукана аялдарга аз да болсо жардам берүүдө. Өлүмдөр кыйла азайды, бирок келгендердин баарына орун жетпейт. Бул аялдар жаңы төрөт бөлүмүнүн ачылышын майрамдашууда. Бирок бул жакта адистерди кармоо кыйын. Көбү Британия сыяктуу өлкөлөргө кетип калышат. Мына бул балдардын баарысы жетимдер. Өлкөдө СПИД илдети дагы тараган. Бирок жетимдер үйүнө түшкөн ар бир 6 баланын биринин апасы төрөт маалында өлгөндөр. Энелердин өлүмү жакырчылыктын белгиси. Өкмөттөр энелердин өлүмүн азайтуу менен алып бурушууда. Студиядагы баарлашуубузду баштаардан мурда конокторубуз менен тааныштыра кетейин. Алар Жогорку Кеңештин депутаты Динара Молдошова жана эне баланы коргоо боюнча республикалык борбордун өкүлү Гүлдана Дүйшөнбиева. Кош келдиңиздер. Мына биринчи суроо Динара айым сизге. Бул эне бала маселесин көтөрүп жүргөн, ушул маселени абдан иликтеп жүргөн депутат катары айтсаңыз, эмне үчүн соңку учурда Кыргызстандагы ушул энелер, аялдар төрөт учурунда көп өлгөн өлкөлөрдүн катарына илинип калды? Социалдык жагынан, каржы жагынан, финансы жагынан көп учурлар болот. Ошол учурлардан тилекке каршы ушул 2009 жылдарда өзүңүздөр билесиздер, август айынан баштап ушу 3 айдын ичинде биздин эле Бишкек каалабызда 4-чү роддом деп коебуз, перинаталдык борбор. Ошол жерде 6 тилекке каршы 6 жаш аялыбыз, 6 жаш энебиз төрөт маалында өлгөн да. Бул эми изилдеп чоң республикалык комиссия түзүлгөн. Ал жерге министерствонун башка жакшынакай эксперттер, андан тышкары биздин Жогорку Кеңештин депутаттары да кирген. Бул биз үчүн чоң чеп болгон, анткени кантип эле ушу башка региондорду айтпай эле коелу. Бишкек кааласында, Бишкекте бул жерде биз ойлоп атканбыз да эң жакшы техника, эң жакшы эксперттер, эң жакшы врачтар столицада болот, туурабы? Анан ушул эле 3 айдын ичинде
3 айдын ичинде ушундай боло турган фактылар сөзсүз түрдө бизди жогорку кеңештин депутаттарды, өкмөттү мен ойлоймун абдан мындай ЧП сыяктуу абдан актуалдуу көйгөй маселе сыяктуу бизде ушундай бир чоң көйгөй маселе деп биздин повесткабызга ушундай маселе кирген. Дүйшөнбаева айым мынакей депутат айтып кетти. Мына кыска мөөнөттүн ичинде эле аялдар биринин артынан бири ушул төрөт учурунда каза болуптур да. Ошол сиз иштеген борбордун механизми барбы? Ошол биринчи аял каза болгондо эле экинчисин же үчүнчүсү, төртүнчүсүнө жол бербей алдын алып ошону көзөмөл кыла турган. Ошол жөнүндө тагыраак айтып берсеңиз. Булардын себеби биздин эл учурунда учетко турбайт, наблюдение жасалбайт. Кош бойлуу болгондо үй бүлөсү дагы өзү дагы мындай кенебей обследование өткөрбөй, учурунда дарыланбай, анан качан күчөп кеткенде уже декомпенсация стадиясында бизге кайрылат да. Анан биздин колдон келбей калышы мүмкүн. Же болбосо кээ бирде андай да мындай дагы фактылар болуп калат. Биздин дарыгерлер, биздин төрөт үйүндөгү адистер колунан келген аракеттин баарын жумшалбай, же туура эмес жасалып калат, же убактысында жасалбай калат, же бирдемени байкабай калышат. Ошол себептен дагы кээ бир жоготуулар болуп калат да. Анан ошонун баарын биз анализдеп, мисалы үчүн азыр клинический протокол деген разработан бизде, полностью төрөт бөлүм боюнча. Анан стандарт дегендери бар. 5 мүнөттүн ичинде приемный блокко эгерде оор кош бойлуу аял келип калса, кандай мероприятие, ким кандай иш чарасын көрүш керек, ошонун баары бизде такталган да. Ошонун тегерегинде кан проблемасы, дары-дармек проблемалары, кандай аппаратура менен, кандай балага кандай мамиле жасаш керек, кандай реанимацияны өткөрүш керек, ушунун баары бизге такталган да. Анан ошол тараптан биз азыр биздин төрөт үйүндө центр жана бала жана эне коргоо боюнча борборубузда тренинговый центр деп коет. Ошону полностью ЮНИСЕФ бизге жардам берген. Ошол жерге бизге жакшынакай материал информационный обеспечить этип беришкен. Маалымат сайын биздин дарыгерлерге тренинг өткөрөбүз. Биздин гана төрөт үй боюнча эмес, бүт Чүй областы боюнча, Ош областынан да келишет. Ар кайсы тармактан врачтардын баары келет, бизден өтөт, окуусун. Анан кийин ошону менен тренерлер бар, национальный тренер деп коет, республика боюнча жөнөтөбүз дагы. Кыскартып айтканда, бул сиздердин алдын алуу механизм, бул врачтарды даярдоо турбайбы? Андан тышкары бизде брак и семья консультациясы бар. Ошол жерден школа родителей деп коет, ата-эне үчүн бизде мектеп бар. Ошол жерден кош бойлуу аялдар өтүп кетсе, төрөткө даяр болуп келет дагы. Ошолордун ичинде осложнениялар азайып калат. Ушундай тармактар бизде көп. Ошонун баарын биз азыр болгон күчүбүздүн баарын жумшап, ушу оңдойлу деп атабыз да биз дагы. Андан сырткары ушу депутаттар дагы ушул маселени көтөргөндө айтты эле. Анан кийин ошол жанагы энелери же болбосо аялдары, жубайлары каза болуп калган атуулдарыбыз дагы ушул бир маселени көтөрүп атышат да. Ошол аялдын өлүмүнө жол берип койгон мекемени же болбосо врачтарды, докторлорду жоопко тартуу дагы абдан катаал болсо, ошондо дагы балким бул энелердин өлүмү кыскармак деген пикирлер бар экен. Андан тышкары мен кошуп кетейин. Эгерде биздин саламаттык сактоо кызматкерлери жооптуу болсо, анда биз мындай жыйынтыгы аз болот да. Эгерде ушунун тегерегинде үй бүлөнү, жубайын, өзүнүн жолдошун күйөөсүн, ата-энесин, кайнене, кайната деген дагы булардын дагы мындай роль чоң да. Анан ошолордун баардыгы эгерде кош бойлуу болгондо эле учетко барып турдуңбу, врачтарга бардыңбы, изилдөө өттүңбү, баары жакшыбы экен деп эгерде кызыгып турушса, ошонун баарын көзөмөлдөп, мен ойлойм ушул оорулар азаят. Осложнениясы азаят. Ошолорду да жоопкерчиликке тартыш керек да. Ошону мен айткым келет. Жабырлануучу деп коебузбу? Мына Күмүшбек Алымжанов деген бир атуулубуз бар экен. Ошол былтыр ушундай төрөтканалардын биринен жубайынан айрылган экен. Ошонун кайрылуусуна көңүл буралы. Менин атым Күмүшбек. Ушул өткөн жылы 2009 жыл июль айында жолдошум Гүлназ төрөттөн каза болгон эле. Ошо төрөттөн каза болгондон кийин мен 4 балам калды.
4 балам азыр энесиз өзүп атат. Анан мен ушул аябай бир көйгөйлүү масала менен ушинтип саламаттык сактоо министрлигине же өкмөт башчыларына ушундай кайрылгым келет эле. Ушул мына 6 айдын жүзү болуп баратат. Эч ким эч кандай бир жыйынтык чыкпай, эч кандай бир жыйынтыгын уга албай ушуларга аябай биз ушундай бир жаман абалда болуп турабыз да. Ошону эми ушул бир өкмөт башчылары карап, же саламаттык министрлери карап, ушуну бир жыйынтыгын чыгарып, ушинтип койсо мындан кийин дагы бир жанагындай өлүмдөр кайталанбайт беле. Ушундай бир экинчи мындан кайталангыс бир жакшы бир сабак болот беле деп ойлойм да. Мына азыркы атул кайрылган 4 баланын атасы, 4 баласы энеси калды. Бул киши болсо өзүнүн өмүрлүк жубайын жоготту. Мына ушундай окуя. Анан Динара айым, мына депутат катары айтсаңыз, мына Кыргызстандын мыйзамдары боюнча ушул аялдын төрөт учурундагы өлүмүнө жол берген медицина кызматкерлерин же мекемелерди жоопко тартуу катаал деп айтууга болобу? Мен ушул суроо менен жана экинчи сурооңорго да кошумча маалымат берип койсом, чыныгы айтканда туура, жанагы биз айтып кетпедикпи, Бишкек шаарында мисалы перинаталдык борбору, андан сырткары Кочкордо, Баткенде деле мисалы бизге жогорку кеңешке келип жүрүшөт. Ушундай эле азыркы көргөн сюжеттегидей атасы келип жүрөт. Ушу 6 балам өзүбүз калдык, аялым ушундай төрөт маалында бир кандай себептер менен өзүбүз түшүнбөй жатабыз. Сотко да бердик дейт, укук коргоо органдарына бердик дейт. Бүгүнкү күнгө чейин эчтеке иш деле жылбай турат деген маани менен келип атышат. Анан чыныгы айтканда бул жерде биздин министрлигибиз, өкмөтүбүз, укук коргоо органдары өздөрүнүн иштерин баштап, ошол эле перинаталдык борбордо мен билем 1 айдын ичинде комиссия жанагы республикалык штаб өткөндөн кийин бүт перинаталдык борбордун башкы дарыгерлери алардын замдарын жумуштан алган. Жумуштан алып, аларга жанагындай иш козгогон. Бүгүнкү күнгө чейин ошол иш бүтө элек. Мен ойлоймун, бул эми сөзсүз түрдө ушундай жаман фактыларды, ушундай ЧПлерди эми 30% ушул дарыгерлердин халатность деп коет да, орусча айтканда. Ушул дарыгерлердин жакшынакай мамилеси жок болуп калат да. Бир эле мисалы ошол эле перинаталдык борбордо 5-чи өлүм болуп атканда жакшынакай эле аял 39 жума менен келиптир, ушу азыр төрөйм деген. Бирок тилекке каршы аны унутуп калышат. Унутуп калып, түн ичинде ал уктап калса, бул жөн эле уктап атат десе, караса эртең менен келсе, бул уктабай эле жанагындай бир комага кирип кетиптир. Комага кирип, бирок ошол жерде деле врачтардын өзүнчө эле жанагы пожар болуп атканда схемасы болот да. Биринчиден муну кылыш керек, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү. Тилекке каршы ошол схемасы жок болуп, врачтар жанагындай чуркашып, же керектүү врачы жок, же керектүү медсестрасы жок, дарыгери жок. Ошо менен биз бир нече убакыттын ичинде, бир 5 мүнөттүн ичинде, 10 мүнөттүн ичинде аялды сактай албай, же анын баласын да сактай албадык да. Бул өзүнчө мен ойлоймун, ар бир төрөтканада, ар бир больницада, поликлиникада ошондой бир план действий, схема деген болуш керек болчу. Аны жанагы стандарт, аны жанагы башкы дарыгердин жоопкерчилиги болчу. Ошонун баарын жасоо. Аны мен ойлоймун, эгерде биз ошондой фактыларда, ошондой төрөтканаларда башчыларын алып койсок, бул ситуация жакшынакай болуп кетет, биздин аялдарыбыз жакшынакай төрөй баштайт деп мен андан алысмын. Анткени бул жерде мен чыныгы эле кошулам. Бул бир гана ушул медикалык жагынан эмес көбөй. Мен ойлойм, бул жерде көп нерселер турат да, ошол эле социалдык, экономикалык жана башка факторлор турат. Анан сиз берген суроо чын эле бизде мыйзам боюнча жоопкерчилик бар, жоопкерчиликке тартылат. Биздин керек болсо административдик кодексте, жаза кодексибизде бүт нормалар бар. Бирок мен ойлоймун да, мына бүгүнкү күндө врачтардын деле точка зрениясын деле карап көрүшүбүз керек да, врачтардын көз карашы менен. Анткени бүгүнкү күндө мен билем, врач бир ставка менен 900-500 сом алат. Бирок ошол алган акчасы менен жоопкерчилик абдан күчтүү. Эртеңден бери кечке чейин ошол жерде отуруш керек. Туура эмес жасап койсоң, эми мугалимдин ошибкасы болуп калса, ал бир 10 жылдан кийин билинет болот да, билинет. Ушул ал өстүргөн окуучусу кандай болот, жакшынакай адам болуп чыгабы, жаман адам болуп чыгабы. А врачтын жанагындай ошибкасы бул 1 мүнөттөн кийин эле, 5 мүнөттөн кийин эле билинип калат сразу эле. Бирок ошол эле учурда халатность деген бар болуп атат. Мисалы мен өзүм региондордо болом, ошол эле Нарында, Таласта болуп жүргөнүбүздө, кээ райцентрдеги роддомдорго барганда, чыныгы айтканда бир абдан көз жашың келет да, анткени ошол жерде карап аткан шартты
төрөткананын ичиндеги ошол жерде жасап аткан мамилени кээде ошо дарыгерден жакшынакай мамиле жасап койсоң ошол жерде мен төрөймүн, особенно жанагы биринчи жаш энелерибиз келип атпайбы, ал коркуп атат, кантип төрөймүн деп келип атканы ошондой абдан жакшынакай мамиле, жакшынакай ошол жердеги роддомдун залдын ичиндеги жакшынакай бир шарттар түзүп койсо деле мен ойлоймун ошол жерден деле бир жакшынакай результаттар, натыйжасы деле чыгат да. Кээде ошо абдан орой жасап, орой мамиле жасап, байкабай, эчтеке болбойсуң, сеңден сага чейин миңдеген аялдар төрөп аткан, сен деле төрөйсүң деген мамиле менен мен ойлоймун бул ситуацияны деле биз жакшынакай кыла албайбыз деп ойлойм. Гүлжан айым, бул жерде ошол врачтардын эле абалы начарбы, же болбосо врачтардын ошол пациенттерге кылып аткан мамилеси дагы начар болуп атабы, орой болуп атабы, сиздин баамыңызда? Эң биринчиден мен баягы советский эме боюнча, потенциал боюнча биздин медицинский академиянын врачтары дайыма чоң деңгээлде деп эсептелчү эле да. Ошон үчүн азыр деле көп врач биздин кызматкерлер ар кайсы мына сиз айткандай тармактарга кетип атышат. Анткени спрос бар да. Анткени булардын деңгээли абдан бийик. Бизде эгерде мындай айлыгы абдан аз болсо, жоопкерчилиги бийик болсо, бул отток болуп атат да. Кечиресиз, ошол жанагы врачтардын башка жака кетип калганын, ага азыраак айлык төлөнүп атканын эсепке албастан туруп, ошол врачтарга же болбосо төрөтканаларга жакшы көзөмөл кылуудагы абалды, кырдаалды жакшы оңолтот окшойт. Маселен, кийинки сюжетибизди көрөлү, ошол жерде ушул нерсени далилдеп турган атуулдардын пикирлери бар. Кемчилиги жок, мен аны көрө албадым. Бул төрөтканага мен кызым 1 айдан бери сохранениеде жатып, патология бөлүмүндө жатып, анан кийин төрөдү. Эгер ушундай кыйынчылык болсо, мен эч кандай кыйынчылык деп эсептебейт элем. Ушул клиниканын жамаатына мен ыраазычылыгымды билдиремин. Бизден тааныш бар үчүн баардыгы жакшы болду. Негизинде бөлөктөрүм да действительно бар. Кээ биркилер жана карапайым адамдардын көпчүлүгүнүн тааныштары жок. Алар келип, конечно, бир жагынан таанышы жок, бир жагынан акча жагынан кыйынчылык болот. Ошентип кыйынчылык любой жерде болот. Салтыбыз ушундай негизи баары бир эмнеге дегенде өмүрүңдө бир жолу биринчи жолу кызды болуп аткан, уулду болуп аткан, наристе көрүп аткандан кийин мен ойлойм сүйүнгөн убактан дагы бериш керек. Мен мисалы бердим. От души эле жүрөмүнөн, көңүлдөн чыккан акча бердим. Мен элге окшоп көп деле бербедим. Зарплата күтүп иштеген адаммын, колумдан келишинче берип ыраазычылыгымды айтып чыктым. Бирок больницанын ичи, төрөткананын ичи таза, тыкан, эч кандай лишний немелер жок, аябай жакшы. Больницага бардык, монча акча короттук депчи. Эми баласы бактылуу болуп жакшы чоңоюш үчүн эме кылат да, унутулуп деле кетет да бул. Мүмкүнчүлүгү бар аял негизи врачтардын кароосунда болот да. Улам кирип чыгып, алардан жөн эле кабар алып турат. Акчасы жок адам жөн эле дала эле өлүп кетпедиби туурабы? Бул жерде көрбөдүкпү? Мынакей өткөн жылы ушул аялдардын төрөт учурундагы өлүмү абдан күчөп, ошол маселе көтөрүлгөндөн кийин атуулдар өздөрү да айтып атат да, көп төрөтканаларда абал жакшырып калыптыр, бизге мамиле жакшы болду деп. Бирок ошол эле учурда баягы эски салттар калып калыптыр. Сүйүнчү берүү, акча берүү же болбосо акча талап кылуу. Мына ушул көйгөйлөрдү, ушул салттарыбызды кантип калтырабыз, Динара айым? Бул эми чын айтканда, эгерде өзүнүн жакшынакай бир мамилеси менен берсе, сүйүнчү деген бул жакшы нерсе. Бирок тилекке каршы ошол эле биздин төрөтканаларыбызда Бишкекте болобу, башка региондордо болобу, тилекке каршы ошондой фактылар бар экен. Врачтар, дарыгерлер, ошо акушеркасы болобу, мынча доллар бересиң, азыр сом менен эмес, доллар менен сүйлөшүп калган. $100 же $200 бересиң деген нерселер бар. Бул эми мен түшүнөт элем, эгерде ушул менчик төрөткана болсо. Менчик төрөткананын өзүнчө бир баалары бар, расценкалары бар. Биздин мамлекеттик төрөтканада ушундай нерселер менен тилекке каршы биздин шайлоочуларыбыз ушундай көйгөйгө дуушар болот экен. Анан бул жерде дагы бир нерсе, эгерде ошол акчасын бербесең, анда сага да ошондой мамиле жасалат экен. Бул нерселер бар деп ачык айтышыбыз керек. Анан азыркы айтылган сюжет боюнча, чын айтканда, мисалы, бизде эле мен төрөп атканда, мисалы, менин жолдошум биринчи кызыбыз деп, өзүнүн жакшынакай бир мамилеси менен рахмат деп ошол акушеркага өзүнүн сүйүнчүсүн берип, бул эми жакшынакай нерсе. Бул традициядан биз кете албайбыз.
экстрадициянын бирок чеги да болуш керек. Жанагындай коррупцияга кеткен жагынан, взятка деген нерсе кеткен жагынан бул эми биз билебиз, бул жоопкерчилик, бул биздин жаза кодексибизде бар. Бул превышение должностного полномочий своих служебных положений деген беренебиз бар. Бул боюнча эми врачтарыбыз деле дарыгерлерибиз аны билиш керек деп ойлоймун. Дүйшөнбаева, мына айтсаңыз. Ошонун эле тегерегинде мен Ошонун дагы тегерегинде мен да суроом. Мынакей чынында эле атуулдар өздөрү деле көнүп калыптыр. Баягы сүйүнчү берип, эгер колунда бар болсо. Андан кийин ошол жердеги врачтар, доктурлар дагы ошого көнүп калыптыр да. Сүйүнчү алып, же болбосо сүйүнчүсү болбой калса, ошого сүйүнчү берүүгө жарамдуу атуу болбой калса, ага мындай көбүрөөк көңүл бурбай, ушундай бир тенденция пайда болуп. эми ушундай Ушуну оңдош үчүн эмне кылыш керек? ушундай болуп калганда, ушундай иш болуп калганда, ар бир төрөтүүндө башкы дарыгер бар. Ар бир төрөтүүндө орун басары бар. Ошолорго кайрылса болот. Анан мындай элибиз ошолорго кайрылбай, ошол эле акушерка болобу же дарыгер болобу, ошол эгерде ага акча бер деп дооласа, мен ойлойм ошолорго эле күндүз эле барып эле айтып эле аныкташ керек да. Же болбосо ушундай сөздөр көп да, мисалы үчүн Сиздер ушундай акча доолоп көпчүлүк атат. учурда ушинтип айтылат. Анан бирок Атуулдар барып айтсын, анан атуулдар арыздансын Алар деп. коркот. Бирок бул эмнеге коркот? Эгерде дарыгерине барса, бул көрүнүш ушу канча жыл ушинтип айтып келатасыздар, дагы деле уланып келатат. Балким башкача ыкмасын табыш керек. башка кандай? Эгерде биздин Балким мисалы маселен үчүн эне баланы коргоо борбору ушул бардык төрөтканаларды көзөмөлдөп, балким бир же болбосо жанагы акчасы бар адамдар ошол мыйзамдуу түрдө акча бергидей бир система ойлоп табыш керек. Эми анын үчүн бүт нормативно-правовой документтердин баарын пересмотр жасаш керек. Бизде закон боюнча ар бир жарандар укугу бар да, барып врачты тандап, дарыгерди же болбосо мекемени тандоо. Бирок ошонун баардыгы бизде механизм не заложенный. Эгерде ошол конкреттүү түрүндө айтылса, биз ошону сөзсүз изилдейбиз, аны ага жоопкерчиликке тартабыз, керек болсо кандайдыр бир шарттарды карайбыз. Ошентип баарыбыз Мыйзамдык нормативдик бизде нормалар ошондой жок дейт да, ошол баягы акча берүү, колунда бар адамдар ошол врачтарды колдоо, төрөтканаларды колдоо боюнча. Же болбосо жанагындай доллар деп айтат, доллар Бул жерде мындай ким берет деп кечирип коюңуз. Бул жерде эми туура бул мамлекеттик төрөткана болсо же муниципалдык төрөткана болсо, бирок баары бир ар бир жаран эгерде мисалы абдан колунда бар жаран болсо, ушул больницага жардам берем десе, сөзсүз түрдө жанагындай благотворительность деп коет, жаңы жылдагы спонсор деп коет, ар бир күндө ошол счетуна керек болсо акча берип, мен билем кээ абдан жакшынакай колунда барлуу кишилер бир медикалык жардам беришет, ошо дарылар менен жардам беришет, оборудование менен жардам беришет. Анысы бар, мыйзамда бар. Бирок бул жерде айтып кеткен нерсе, жанагы врачтар, дарыгерлер мынча акча бербесең мен сени карабай коем же операция жасабай коем деген деле учурларда ошол биздин жарандарыбыз коркушат экен да, ошону ачык башкы дарыгерине айтсам кандай болот, ана мени карабай койсун, менин аялымды төрөтпөй койсун деген нерселер деле учурлар болот экен. Особенно жанагы региондордо эми биз билебиз, маалымат аздыгынан мыйзамдарды деле азыраак билишет деп ойлойм да, бирок ошол учурларда жанагы мисалы саламаттык сактоо министрлигинин өзүнчө ишенич телефону болуш керек. Ошол эле учурда биздин борборубуздун да ишенич телефону болуш керек. Жанагындай аноним болобу же башка болобу, бирок ушул роддомдо фактылар менен ушул врач ушундай кылып атат дегенде изилдесе болот. Ар бир төрөтүүндө ошондой бар. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Маегиңиздерге рахмат. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Динара Молдошова жана эне баланы коргоо борборунун өкүлү Гүлдана Дүйшөнбаева катышты. Сиздерге дагы бир жолу абдан чоң рахмат. Бул теманы мындан кийин дагы ушул студияда улантабыз деген ойдобуз. Келерки сапарга чейин саламатта калыңыздар.